Оғылығыны бұндыр атты музыкалық программабыз назарыңыздарда студияда Бақыт Асанақұлы саламатсыздарбы. Біз бүгін Қырғыз Республикасының эмгек сиңгерген артисти, атақты өртші Сағипа Чечейбаева жөнінде сөз қылалы деп тұрабыз. Студиябыз Қатайын Нарын шаарынан келген даңазалы өртші менен көп жыл бірге иштешкен обончу аткаруучу Нарын областының жана шаардын ардактуу атуулу Темиркул Ниязов жана ырчынын өнөрүн терең баалашкан элдик таланттар Ратбүрү Асранова, Асыл Маликовалар болмокчу. 39-24-14 жана 39-25-50 телефондор сиздердин кызматта иштеп жатат. Андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Андемесе биз программабызда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңгерген артисти Сағипа Чечейбаеванын аткаруусундагы биздин алтын казнага жазылып алган чыгарманы көрүп алалы, андан соң маегибизди баштайбыз. Элбистин даңазалуу ырчысы 53 жашында, тактап айтканда 1985 жылы бул дүйнөдөн мезгилсиз өткөн. Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалуу драма театрына 1958 жылдан баштап кирип, өмүрү өткөнчө ошол театрда иштеген. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, студиябызга кош келиңиздер. Темиркул ага, эми сиз ушул багытта сөз баштап берсеңиз, Сағипа эжени сиз канча жашыңыздан баштап таанып билип калдыңыз? Алгачкы жолугушкан учуруңузду эстеп кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу өнөр күйөрмандары. Менин кичинекей бакчадагы татынакай бөбөктөрүм мени карап отурушат. Баарыңарды жакшы көрөм, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эми Сағипа эжени мен 70-ші жылдардан бери билем да. Анан анда Жумакемдин ырларын, ошо Жумакем ушундай таасирлүү учурда Сағипа эжеге, Тамара эжелерге, Зейнегүл эжелерге, Исаналияларгачы, Гүлсүн Мамашева эжелерге сону чыгармаларды жазып берип, анан көбүнчө ошо Сағипа Чечейбаева качан долоонду сонун аткарып баягы бийик даванга бир сүрөт тартып кетпеди өзүнүн үнү менен. Түбөл кестилик калтырбады. Ошондон баштап 84-жыл ошо Жумакемдин 60-жылдыгы болуп, ошондо акыркы үнү калып калды да 84-жылы. 84-жылда фильм тартылып калды, Агилбирстин тукуму. Анан ошондо эпизоддук ролу бар экен бул кишинин. Ошо жанагы жайлоодо бир сандыкта тиги босогодо тартылбадыбы? Ошо жерден анан акыркы эпизоддук роль экен, анан ошол 85-жылы 25-январда дүйнөдөн өтүп кетти да бул киши. Анан эми ошо биздин Нарын театрында 60-жылдардан 90-жылдардын башына чейин бир алтын доордо жүргөн экен да бир. Ушундай бир мейли драма болобу, мейли өнөр болобу, мейли кандай болгондо дагы оончулук болобу, ырчылыктарда бир жакшы доор өтүп кеткен экен. Ошол мезгилде мына Сағипа эже менен чоң иштешип калдык. Филармонияга мен Гүлдөйбөр Нарын, анан жаныбарым Гүлсарысын ойноп келдим. Ошол мен акыркы эже менен сахнага чыккан күндөрүм ошол болду да. Эже өзү кандай киши эле? Эже өтө боорукер, баарын мээримдүү энеле, жүрөгүн ушунчалык жүрөк дартынан бекер кабылган жок да. Ошонун баардык түйшүктүн баардыгын Нарын театры дөңгөлөк үстүндөгү театр эмес беле. Мына азыр Асанбек байке мына фильм концертте кичинекей кызды көтөрүп алып, булар ошол
кичинекей төрөп түшүп алып эле гастролдо жүрө берген да, 9 ай гастролдо жүрүшкөн да. Анан ошол балдардын жалаягын белине таңа коюп жылытып, мына ошонун баардыгы. Ошону режиссер атайын чагылдырган да, мына театр дөңгөлөк үстүндө театр, бала төрөп эле ошо баланы кучактап эле гастролдо жүргөнбүз деген нерсени чагылдырган турбайбы? Мына берки Нарын бул кичинекей бала өзүнүн кызыбы? Өзүнүн кызы. Нарын жылдыздар деген фильм концертти Төлөмүш Шокеев тартыптыр да. Акыркы жанагы Агилбирстин тукумунда дагы фильмде да калып калган да бул киши. Бери чыгарда Саадат деген улуу кызы бар. А кишиге барсам, анан жаңырын алдык. Анан эски архивтерин да карадык. Анан ошондо айтып атпайбы? Ошо Агилбирстин тукумун такай карап турам дейт. Ошондогу Муңдузбайдын айылында боз үйдүн ичинде мындай четте отурат деп, такай ошо Агилбирстин тукумун көрүп күтөм дейт, апамдын бир элесин көрүп алайын деп. Эпизодко тартылып калган Тартылып калган экен да ошол. Мында да Төлөмүш Шокеев агабыздын бир залкарлыгышында да жылдыздарды кармап калган да жана телефильмде. Бир гана бир өкүнгөнүм, Долоонда да бир фильм концерти бар болчу да, ошол архивден өчүп калыптыр. Эскерүүсү ошо элге жетсе, Долоонду бир анда азыркыдай Долоон эмес эле, ашуусу бийик Долоон эле да. Анда бийик болчу, азыр эми жабыз болуп калабы. Азыр эми Рат Бөжө дагы Сагып эженин чыгармачылыгын азектеп баалап жүрбөйбү? Ошо сиздин аткарууңуздагы Долоон деген чыгарманы угуп алалы, андан кийин сөзүбүздү уланталы. Жарайт. Көк асман тиректен тиреп, көркөмүң айга серпилет, кылымдар ошол көркөмдү кыргызга бердиң энчилеп. Kırgızga berdiň ençilep. Havası biyik dalаңдын, аскаңда кетип барамын, кыялай тасма жол салган кабылал шофер саламын. Долон, 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 кабылал шофер саламын. Көркөмүң сүйкүм манаттан, кеңпейил элге жарашкан, кыргызым сүйүп ал пештек кылымда. Сенсиң жараткан, долон, долон, kılımda sensin jaratkan. Dolon, dolon, dolon. Баракелде. Адатта Мыскал Өмүрканованы эжекебиз Кенже Кубатова аткаруусунун ырларын ырдап чыкпады. Ошондой элдин баары эле айтып чыгышпадыбы? О, Мыскал өлбөптүр деп. Анан сиздин үнүңүздү угуп отуруп, Сагып эжебиз дагы өлбөптүр деп
дегендей ой кетип атат да, анткени Сагып эженин дагы үнү ушундай болчу да, укмуш болчу да. Ушул долондурдаганда Калыбек Тагаев өзү аккордеонду тартып чыккан да, ошондо күбө болдуңузбу беле өзүңүз? Биз ошо Калыбек байкелерден таасирленип чоңойдук да. Бир муун келбеди. Рыспай аке, байкебиз. Калыбек байкеден кийин кетпедик менен. Эсенбек байке, мына Табылды байке, анан Түгөлбай байкелер, анан Алымбек Коробаев бүт бар, Мукан Рыскулбеков агаларыбыздын биз андан кийинки муунга келип калдык. Күмөндөр болуп кийинки замандашпыз азыр. Биз келип калдык. Керезбек Тургуналиев раматтылык болуп калды. Анан Сагып эженин бир артыкчылыгы, биз эми ойноп жанында турганда, мен аккордеон ойноп атканда такыр колду өзү эле неметип турат эле да, шыктандырып баягы. И кандай камчы да, биз камчы болуп беребиз да. А киши ушундай бир жаныбарын гүлсарыны ырдаганда дене бою дүркүрөп колдо тим эле. Анан микрофонду атча аппарат кандайга билдирели. Анан микрофонду алып койчу темке, темиш, алып койчу деп түртүп коёр эле. Анан бүгүн мен сыймыктанып отурам, бул кишилерге микрофондун кереги жок. Туура айтасыз. Туура, эч кандай. Жана сиз чертип атпайсызбы, ошондо долондо кетип бараткан, ашууда кетип бараткан машиненин сигналдары чыгып атат. Мына ушуларды. Мында Калыбек Тагаев неме кылганда? Экөө тең долонго мындай мурун комсомолго партбилетке анан бүт эле жазгыла дей берчү эмеспи? Даңктагыла тиги партияны деп. Анда деген эми экөө тең долоонду сүрөттөгүлө дегенде Жумакен да жазыптыр буга. Оон жазган экен. Бирок сөзү Жумабүдүн шерайы. Анан бири-бирине композиторлор жол бошоткон экен да. Мына бул улуулуктар да. Кой, мен сөзүн Жумакен жазып, анан Калыбек байке бергенден кийин анан долоон түбөлүк жашап атабыз. Бул өлбөс өчпөс чыгармалардан да. Кыргызстанда канча ашуу бар, бирок ошолордун арасынан бир гана тарыхтан бир гана кайрылып бар. Долоон жалпы элге белгилүү болуп атат ыр менен. Рат Бүже, сиз Сагып эжени жакындан билчү белеңиз? Көрүп калдыңызбы? Саламатсыздар, көрүүчүлөргө саламдашып коеюн. Ооба, мен ошо көргөн үчүн ушундай бул эжени такыр өзүмдүн мындайча айтканда денеме сиңирип алыптырмын. Ырдаганын, жандын. Ошон үчүн мен эч мындай талыкпайм да ушул эженин ырын ырдагандан. Анан мен кичинекей чагымда биз бала кезибизде айылга концерт келчү эмес беле. Анан кийин биз түшүнөбүзбү, түшүнбөйбүзбү, эжелерибиз ээрчип алып эле кете берчүбүз да. Анан барып алып, ал убакта баягы кээде клубдун ичине батпай, анан сыртка коёр эле. Сыртка койсо тегеректеп отуруп эле, кичинекей эле мында боз үйдө эле жер калар эле. Анан ошого баягы биз көрбөй калабыз деп, кичинекей кыздар мынтип астага келип отурар элек. Ошондо эже мурун эмеде да спектакльде ойночу. Спектакльде. Анан ошондо ошол эженин этеги момтуп туруп бир жолу ошо менин момунда бетимди сүрүп кеткенин билем да, желпип өткөнүн. Анан ошондо ошол эженин этегин кармайын деп кармай албайсың да, бирок ушул эжеде сиз ошондо канча жашта элеңиз? Мен ошондо көп окуй элекмин. 1-6да болсом керек. Анан ушул эжедеги ырчы болсом деп эле мен негизи өзүм көзүмдү ачып, тилим чыккандан баштап эле ырдайм да негизи. Анан ушул эжедеги ырчы болом деп аябай таасирленчүмүн. Анан ошон үчүн ушул эженин ырларын калтырбай ырдап келем. Анан эми баягы турмуш шартка байланыштуу убагында жашак кезде чыга албайм, азыр деле чыгып аракет кылып атам. Анан ушундай бир максат койдум. Ушул эженин ырын жаштарга көрсөтүп, мындай үн бар экен деп, азыркы бир эле жолку ырдап тим болбогон, ушундай түбөлүктүү ырларды ырдап калсын деген ниетте ушундай аракет кылып атабыз да. Ушу жаштарга үлгү болсун, жаштар үндөрүн чыгарыш керек, болгон үндү. Мындай убактылуу бир нерсеге салып койбой, кенен болгон үндү чыгарып, ушундай түбөлүккө алган ырларды ырдасың. Анан ушун аккордеон, комуз менен көбүрөөк оркестр менен ырдаш керек да. Фольклор. Алар эми салттуулукка айланып кетти да. Ошон үчүн ушул эженин арбагын көтөрүп баягы азыркы көрүнүктүү композиторлор деле телевизордон кээде билип калып атабыз, бул кишилердин ырларын баягы элдик айландырып салттуу ий жакшы экен деп калып атышат да. Автору жашайт да, Зайыркасы Туркменов деген бар. Мына азыр Асанбек Абдыласов, мына эженин жолдошу, мынакей өмүрлүк жолдошу. Бул киши мынакей карап көрсөңүз, бул деге бул киши Ташкенттен бүтүп келген эле, жөн эле. Бул кишинин олондуу ырлары көп да. Бул киши өзү актер болгон, драматический эле. Анан эми Абдыласов, Зайыркасы Туркменов,
Султан Мамбетбаев деген агаларыбыз сонун ырларды жазган. Жумакемди тегеректе отуруп эле. Туура айтасыз. Жогоруда биз Сагипа эженин ырын көрбөдүкпү? Мына ушул Асанбек Абдулласовдун жайлоодосу. Ушунун калемине таандык да. Ошол калемине таандык агабыз. Асыл эжем, сиз нарын өрөөнүнөн чыккан маданияттын адамдары менен тыгыз байланышта жүрөсүз. Алардын арасында Сагипа эже да бар. Анан үймө-үй катышып, сиз дагы жакындан билсеңиз керек. Сагипа эжени канчалык деңгээлде билесиз? Мен неме деп айтып кетейин, эми Сагипа эжем менен жакын мындай бетме-бет жолуккан жокмун, чын эле. Азыр Раткүл айткандай, ошо биз кичинекей бала чагыбызда биз Таятандын үйүнө көп барчубуз, Дөбөлүгө, Нарын районунда айыл кичинекей. Анан ошондо ушу Сагипа эжелер жанагы дөңгөлөк үстүндөгү театр менен келишчү дагы. Анан биз кичинекей отургучтарды ошо Таят атайнелерибиз менен баягы ушу артисттер келиптир дегенде анда деген чоң майрам болчу да. Күндүз эле даярданып, кийимдерин даярдап, анан отургучтарын астына алып, анан барып анан укчубуз. Анан мен ушу кичинекей бала кезимде чын мен да ушу Сагипа эженин үнүн угуп, аябай чоң шаттанып, таң калып, эми кичинекей баламын да, анан негизи мен тыкыз Саадат менен байланышып калдым. Кызы менен терапевт врач, азыр аябай биздин Нарын жергесинде өтө кыйын адис. Анан ошо кызы бир чоң ушундай бир чыгармачылык кечесин темиш өткөзүп, анан ошондо Саадат ырдап чыкканда, азыркырын жайлоодогун ырдап чыкканда, ошондо элдин баары дүркүрөп кол чаап, кагы эле апасынын өзү турбайбы үнү ушундай кооста Саадаттын. Просто мында мүмкүнчүлүгү болуп келе алган жок да. Бизде байланыш бар экен, бир байланышты кабыл алып коелу, андан сөзүбүздү уланта беребиз да. Сизди угатабыз, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Бишкектен, атым Элмира. Угатабыз. Бардыгыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, ошо чыгарган чыгармаларыңызга дагы болгон оңдор жаңыра берсин. Самый главный ден соолук. Анан эртең 14 февраль эжемдин туулган күнү эле, Гүлмира. Саманчиева Гүлмира, ошонун туулган күнүнө арнап бир ырдап коесуздарбы? Рахмат, Элмира. Байланышка чыкканыңызга. Анда Асыл эже, анда Сагипа эженин аткаруусундагы ырларды ырдап жүрөсүз сиз? Репертуардан кайсыларды аткарып бересиз? Мен азыр ушу дагы такыр унуткарып калыптыр бул ыр. Анан ошо Темиш байкен казып, издеп жүрүп, анан ушул ыр үнүңө жарашат деп, анан тиги бат эле келсең болбойбу деген ыр экен. Султан Мамбетбаев агабыздын 60-жылкы ырдал. Мен жаңы төрөлүп атканда ырдап жүрүп береже. Сону ырдап коеюн. Жакшы. Толкунга деним термели, саат сайын сансыз эскерip, сагыныба жүрөк бук болуп, сага арнап жазган эстелик. Сагыныба жүрөк бук болуп, сага арнап жазган эстелик. Караймын тиктеп алысты, сен иштеп кеткен багытты. Жаро кера качан келет деби, жашаным сенде багытты. Жаро кера качан келет деби, жашаным сенде камыкты. Мен ойлоп жүргөн ойлордо сенин да көнүң ойлойбу. Кызматыңа бүтсө кыйнабай, бат эле келсең болбойбу. Кызматыңа бүтсө кыйнабай, бат эле келсең болбойбу. Кызматыңа бүтсө кыйнабай,
баракелде. Бизде дагы байланыш бар экен. Сизди угутабыз, саламатсызбы? Жакшы нерсе болуп атат да, ушунчалык көңүлүм купулумат болуп, ушу бу эжелерди ырдап атканда бу илгери бир жанагы аккордеонду энемдин жанында азыркы ким айтты, жанагы аккордеон ойнотчу эле Актан. Табылдактанов. Табылды Актанов ошол ойнотчу да аккордеондо дайымачы, ошо жанында ээчип жаш бала эле. Ошол эле элес калыптыр. Бирок мен өзүмчө кеминде чоңойгом да ошонун себебинен азыр соронда энең атаң жөнүндө сөз болот да, толкунданып үй бүлө менен карап отурганбыз да. Рахмат силерге. Сиз өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Менин атым Сабыр. Сагып эженин баласы. Эркектин кичүүсүмүн да. Абдан жакшы. Сиз канча бир туугансыз? Биз эки эркек, эки кызбыз. Саадат эжеңиз Нарында турат экен. Сиз кеминде турат экенсиз? Дагы ким бар? Мен кеминде турам. Анан Жибек деген карындашым, анан Тилек деген агам бар. Алар болсо эмеде Москвада турушат, алар көп жыл болду ошол жакта. Ошо Россиянын жараны болуп калышкан да. Тилек кимде кызмат кылат? Кандай? Тилек кимде кызмат кылат Москвада? Ал ошол жерде жанагы эмнеле жана пластик терезе, эшик терезе жасаганда ошол жерде фирмасы бар, ошондо кылат ошондо. Жакшы. Сабыр, сиз эмне кызмат кыласыз? Мен болсо өзүмчө усталык жайым бар, станция техобслуживание жана машиналарды оңдоо жай. Мына атаңыз дагы Асанбек Абдуласов, аксакалыбыз. Апаңыз атактуу ырчы, композитор. Анан ушулардын жолун жолдогондор барбы бир туугандарыңыздан? Бизде жана кичүү карындашым негизи музыкальный күрөңкөйүм бүткөн да, пианино жагында да. Пианино жагында. Анан мен болсом, мен де жакшы ырдайм, Садат экөөбүз ырдайбыз, анан берки экөө ырдай албайт негизичи. Бирок бул жеке бул Рахмат, телефондук байланыш үзүлүп калды. Сабыр, эгерде мүмкүнчүлүк болсо кайрадан чалып, сиз телефондук номериңизди биздин режиссерго калтырып койсоңуз, эфир бүткөндөн сиз менен байланышканга аракет кылабыз. Темиш агай, бул сүрөттөрдү каяктан алып келдиңиздер? Асыл эже. Үйүнө бардык. Саадат бир сапар Биякагелердин астында, Бунда ким тартылган? Мында ошо архив экен, үйдө экен да. Ар ким баягы Бул Сагып эже менен жанында турган. Дүйшү Сариев деген, азыр Каракөлдө, Караколдо, Пржевальскийде да бул киши. Эски корифейлерден ушу киши эле калды. Эски көздөрдөн. Эски көздөрдөн. Анан бул киши өзү согуштун да ветераны да. Анан бир топтордун эле көзү өтүп кетти. Мына 90-жылдын аягында ошо Капар Медетбеков ошо Советтер Союзунун эл артисти болду. Мына биздин театрга эң бир чоң наам, чоң даражада. Ошо облустук театрларда мындай наам алган. Ошондо Нарындын жылдыздары жанып турган экен да. Накта жана Алтын доордочу ушу адамдар, ушул бийик инсандардан кийин мына биз келе атабыз. Биздин милдет эми ушу эмгектерин көпүрө болуп кийинки муундарга берсек дегенде эки көз төрт. Ошонун орундалып мына карындашымды таап алдым, Токтогулдун булбул экен. Торгой экен да, Токтогулдун торгою. Мен Теңир тоого булбул кылып алып кетип атам. Туура айтасыз. Сиз Сагып эжеге аккомпаниатор болдуңузбу? Болдум. Чертип бердиңизби? Мен ошо өткөндө да бир кайталагам, больницада иштеп турсам дагы Жумаке мени алып барып алып, ошол Сагып эжеге өзүнүн чыгармаларын, анан Жумакем, анан азыр Гүлдөй Нарын деген сонур бар. Бул киши Жумакем Нарындын циклын жазганда, кантип жазган? Именно Сагып эжеге ишенип туруп жазган. Тамара эжеге ишенип туруп, сонун нурларды жазган. Анан эгерде аларга жазбаса айып болор эле. Өнөрдүн баркы баасы чыкпай калат эле Жумакемдики да. Муну чындап эле моюнга алыш керек да. Анан андай улуулукту биз сезбей келатабыз. Туура айтасыз, азыр бизге уюлдук телефондон байланышка чыгып атыптыр, кабыл алып коелу. Саламатсызбы, сизди угутабыз. Көпкө күтүп калды окшойт. Эми кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Эми мен эне жөнүндө бир топ композиторлор кайрылып атат. Анан ушул 20 жылдан ашык ушуларды издеп жүрүп, бияка чыгаарда Саадаттан алдым. Бир кайрыктарын тактап алдым да. Анан мындай залкарлардын немесин бузбаш керек. Муну дагы учурунда Сагып эже ырдаган өзү. Үйрөтүп диlim чыга
Gülüm dağay götürüp alıp yürüsüm da Yengeli kallar boynumda Aldın alıtın bilsem da Alısqa getsem sağınıp ay jol qarap ötüp sarıqıp öyrülüp düşüp üstüme oy jetsem dele canınıp öyrülüp düşüp üstüme oy jetsem dele canınıp boy jetsem dele canınıp Баракелде ушуларларды кеңири жайылыш керек да. Кандай сон чыгармалар кеңири жайылыш керек. Эми Сагып эженин ырчылык өнөрүнө жанатан бери сөз кылып атпайбызбы? Актерлук чеберчилиги кандай эле Темиш агай? Уши актерлук чеберчилигинде баардыгын жүктү көтөрүшү да булар. Бизде деген мына аншылактын башында ошо театрдын күчтүүлүгүн карабайсың. Аншылактын башында Сейит Казабанов турган. Туурабы? Андан кийин күмөндөр келди. Булар бүт баардыгын сатирасында ойногон, эже бир Жокердин жесиринде беле бир ошол драмаларынан жакшы башка каармандарды ойногон киши. Болгон түйшүктүн баарын ушул Тамар эже, ошол белдүү артисттер, Сагып эже, ошол баягы учурунда Медербек Назаралиев, Кемпирбаев деген атактуу режиссерлор менен иштешип калды да. Эң акыркысы баягы 90-жылга чейин Алмаз байке Зарылбек. Биз байланышты кабыл алып коелучу. Сиз угутабыз, саламатсызбы? Алло, угутабыз, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсыздарбы, айланайындар балдарым. Саламатчылык. Мен ошо Сакипа Чечебаеванын сиңдиси Чечебаева шайыр деген болом. Мен ошо силерди көрүп отуруп толкунданып атам. Ой, рахмат эже, каяктан чыгып атасыз? Эжемдин ырларын болук обага алып келип чыгарып атканыңа мен бир табак ыраазымын алдыңа кетейиндер. Алдыгы эки сиңдиме рахмат. Ушул эжемдин оболундай оболоп ошонун өркүн өсүп, эжемдин ырларын ошол обага чыгарып атканыңарга мен бир табак ыраазымын. Өмүрүңөр узун болсун. Рахмат эже. Мен сиңдисимен алдыга кетейиндер. Рахмат. Рахмат эже. Сиз өзүңүз каякта турасыз? Сакып эжеңердей болуп, оболон төлөп ырдап жүрө бергиле. Рахмат эже. Шайыргүл эже, сиз каякта турасыз өзүңүз? Мен Жаңы Талапты Карачи айылынын тургуну болом, ошол жактан чыгып атам. Жакшы, рахмат сизге. Ден соолук каалайбыз, аман болуңуз сиз дагы. Тиги бакпай. Сагып эже 5 кыз, 1 эркек болгон экен да, жалгыз. Эсенказы деген иниси болгон экен. А киши да өтүп кетиптир. Анан Чечейбаева да силе мага аябай жакшы кылат да, анан ошол инисинин кызы бизде иштейт. Бирок эженин бир туугандары бүт өнөргө шыктуу экен да. Мен Батма деген сиңдиси бар эле. Ошол энекемди ошо ишинен сурап да жүрдүм, бирок калып Бишкекке көчүп кетип таппай жүргөм да. Анан ошол инисинин кызы Ырыскүл Чечейбаеваны чогуу иштейм. Эми аккан арттан суу агат дейт, артында издер бар да. Азыр Сабырга жолуга албай калбадым, бирок Сабырдын адресин Саадат берген мага. Бирок бул сапар эмдиге да далай күндөр барды, жакшы күндөр. 22-жылы Сагып эже 90 жашка чыкмак экен, эгерде өзү тирүү болсо, ошондо мына бала чакасын балким чакырып туруп, кеңири отуруп ушакта маектешип эскерүү кечесин дагы өткөзөбүз, Кудай буйрса. Анда Сабырды дагы биз камтыйбыз. Биздин студиябызга чакырабыз. Жибекти, Саадатты эгерде келип калса, Саадаттын дагы жакшырды айтып атпайсыздарбы? Саадат 70 жылдыгын өткөргөн. Бул сапар Долоон деген чыгармасы үчүн эле бир эле чыгарым үчүн дагы неме өткөргөн да, кароосуна өткөргөн. Мен 1 саат, 1,5 саат жалгыз Долоонда ойногом да. Туура айтасыз, бизде дагы байланыш бар экен. Сиз түз эфирдесиз. Алло. Угутабыз, айтып бериңиз. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Темиш байке, мен Илиңиз Жумаевдин нарынан.
акыркы күндөрү жакшы обондоруңузду алып чыкпай атасыз. Эмне үчүн обондорду жазбай алдыңыз, Темиш байке? Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Ошо кийинки обондоруңузду көп уга албай калдык. Мен да пенсияга чыгып кетип, айылга кетип калгандан бери эми жеңем экөөңөргө узун ден соолук. Ишиңе ийгилик, Темиш байке. Мен дагы колум жетпей жүрөт. Мен да сени сагындым. Чыгармачылык байланышыбыз бар. Бир тууганчылыгыбыз арта берсин, бирок чыгарам. Ыраазымын. Балдарга салам айтып кой. Темиш ага, эми кийинки чыгармага кезек берели. Убактыбыз дагы заматтын ортосунда аяктап калат. Гүлдөй бер нарын сонун. Абдан жакшы. Раат Гүлдүн эле колунан келет. Жылгадан соң айдарым, жылдыздай жанып шамдарың, ырыска толгон тоолордо ырахата баскан аймагың. Кийбери күндө нарынım, emgektin kalıpı, bulutqa uçu sayılgan, bulağı kışta çamıngan, arqarı koygo koşulup, arasıdan ırga жаңырған. Gözümdü güngö aylantып, gürpüldep dayran, ağılgan. Şangkayga miga asmanım, şаңына koşup askanım, ay çapçı balga baratan, ardamısa bütkön jaşkarın. Kılıçta ötkür jigitin ay jigeten, kızların bolup akayın. Yaşların çınap çalının, jalpıga çaçıp jarığın, güllüpün tonun koyununda, güldey vera biyik narınım. Meldeste cengip hardayım, hardayım. Mekendin koştum, harımım. Mekendin koştum, harımım. Barakelde.
Темиш агай, сиз Нарын театрында дал ошол учурду эсиңизге салып, Сагип эжеге чертип берип аткандай тартып атасыз азыр, эргүү менен. Азыр бизде бир байланыш бар экен, андан кийин Асыл эженин нырын угалы, анткени убактыбыз дагы соңуна чыгып баратат. Сиз угатабыз кыска айтып койсоңуз. Assalamu alaykum. Алейкум. Каракөлдөн чалып атам мен. Атым Казыбай. Рахмат. Курсташым болот бул Темкиш. Assalamu alaykum, жакшыларбы, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Айта бериңиз тезирээк. Темикке мен Каракөлдөн чалып атам. Досум Казыбай. Рахмат. Сени көрүп сүйүп атам досум. Ден соолук. Аяшы менен, ырчы кыздар менен ырдап, табыкпай, шартыбай, акажанды ырдап жүрөр досум. Рахмат. Сени көрүп кубанычтамын досум. Казыбай. Рахмат. Рахмат, байланышка Үйүнөгө салам айтып кой. Темиш агай, анда Асыл эженин ырына берели. Кайсы ырды аткарып бересиз? Ырын тандап баргам, көчмөндөр оюнуна жаш жабан деген ошондо да бар. Ошо Жакшы болду. жума келдик. Атыңды ұқсам шаттанам, сымықтанам, мақтанам. Саламат есен жүрсіңгі, садағам жаным жас жабан. Саламат есен жүрсіңгі, садағам жаным жас жабан. Кетпейсің, сенсің ойымда, жаш кезде шаттық сонында. Дем алған күндер естеби, шараққан сонун бойында. Дем алған күндер естеби, шараққан сонун бойында. Eylestep kırda turganın, oğulup tüküm arlarım. Gelüge kolun boşoy, töl alıp yatkan uağım. Gelüge kolun boşoy, töl alıp yatkan uağım. Mezgili düğü gelgen cazmenin, sağınıp salam kat verir. İyilik işin dileymin, sügönüm canımı caş verir. İyilik işin dileymin, sügönüm çabanı caş verir. İyilik işin dileymin, sügönüm çabanı caş verir. Баракелде. Эми мына 40 мүнөт ичинде азыр көптүр Сагип эжени эстеп, ал эже ырдап жүргөн ырларды аткарып, эл журтубузга тартуулап койдук. Муну менен бүтүп калбасын. Сагип эжени ар дайым эстеп жүрөлү, анткени биздин элибиздин даңазалуу ушундай ырчылары ар дайым элдин эсинде болуш керек. Кийинки жаштарга өрнөк болуш керек дегендей. Бүгүн студиябызга атайын Нарынан атартып, Токтогулдан бери келгениңиздерге чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Эми шаарда турсаңыз бар эле Токтогулга барып келип турасыз да. Сиздердин ишиңиздерге чыгармачылык албан ийгиликтерди каалайм. Аман болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сагипа Чечейбаева эжекебизди эскерип, анын аткаруусундагы ырларды сиздерге тартууладык. Бүгүн биздин студияда мейманда Нарын шаарынын областынын ардактуу атуулуу обончу аткаруучу Темиркул Ниязов, ошондой эле элдик таланттар Ратбү Асыранова жана Асыл Маликовалар болушту. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.